Ал кезде студент болчумун. Студенттин башкы маселеси эле ылайыктуу турактап жашоо эмеспи. Сабагыма тоскоол болот деп ойлодумбу, туугандарымдын үйүндө жүргүм келген жок. Элчилеп жатаканага да көнө албай койдум. Ошентип ары ойлонуп, бери ойлонуп жатып батирге чыкмай болдум. Батир издеп бара жатсам, Мирлан деген кимдир бир үнү угулду. Токтоп карасам, мени жылмая тиктеп таяжем Асел турган экен. Көптөн бери көрө элек болчумун. Жалгызсырап жүргөнүмдөнбү, эң жакын адамды көргөндө сүйүнүп кеттим. Сен кайдан? Деди ал. Окуудан эле. Өзүң кандайсың? Туугандарча аркы беркине сүйлөшүп турдук. Асел менин апамдын бир тууган байкесинин кызы эле. Кичинебизден эле экөөбүз бири-бирибиз менен жакшы тил табышчубуз. Батирге чыксам дедим эле. Бирок ылайыктуусу чыкпай жатат дедим. Мени менен чыкпайсың, Мирлан, деп калды капысынан Асел. Мени менен жашаган кыз кетип жатат. Мен чогуу жашаганга ылайыктуу адам таппай жаткан элем. Өзүң билесиң, жалгыз төлөгөн мага да кыйын болуп калат. Бир жашасак экөөбүз тең бөлүп төлөй берет элек. Чындап эле ойлончу экен дедим. Ойлонуп көрсөм чын эле туура болчудай. Экөөбүз ээрчишип барып, анын батирин көрдүк. Кыздар жашаганданбы, жайлуу, таза сезилди. Эртеси эле кийимдеримди көтөрүп келип жайгашып алдым. Менин бейпил күндөрүм бүтүп, алдымда тагдырымдын бороону күтүп турганын анда сезбеген элем. Ошентип Асел экөөбүз жашап калдык. Экөөбүз бирге тамак жасайбыз. Ал жигиттер жөнүндө, мен кыздарым жөнүндө айтып, сырдашып көпкө отурабыз. Балким эркектердин табияты ушундайбы, билбейм. Айтор кийинки кездерде Аселге өтө өгөнүп калдым. Албетте, ал кезде оюма эч нерсе келген эмес. Тууган катары гана мамиле кылчумун. Бирок кийинки кездерде ал жок болсо үйгө киргим келбей. Жумушунан кечиксе кадимкидей жиним келип баштачу болду. Ал күнү мен аны адатымча күтүп көчөдө басып жүргөм. Жогумду жоготконсуп жол карап турган мени алыстан көрдү да, Асел жаркылдап күлүп жиберди. Эмне? Мени күтүп турасыңбы? Ооба, эмнегечи? Ал мен суроомду укпай калдыбы? Жооп берген жок. Негедир күндөгүдөн жаркылдап кабак ачык экен. Ого бетер туталанып, өзүмдөн өзүм жиним келип баштады. Ал көптү бар менин түрүмдү байкады окшойт. Сага эмне болду? Деди кашын серпип. Айтпайсың кайда жүргөнүңдү. Эч көптүмдү тыя албай бурк эттим. Эмне кыласың кайда жүргөнүмдү, деди ал дагы. Асел, антип айтпачы. Мен ошол көз ирмемде өзүмдөн эчен жол жашырып келген нерсе дайын болду. Мен ал адамсыз жашай албай калганымды сездим. Асел мени телмире тиктеп турду. Ал дагы менин абалымды сезген сыяктуу. Ошол күндөн баштап Асел экөөбүздүн мамилебиз күндөн күнгө жакындаша берди. Аттиң-ай. Асел экөөбүз тууган болуп калбаганыбызда кандай гана бактылуу болоор элек. Ага тууган. Ата-энелерибиз эмне дейт деп ойлогонумда жаным көзүмө көрүнүп кетет. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү аяп, эч нерсе айта албай, мамилебизди чече албай жүргөнчө ортодон бир канча күн өтүп кетти. Айлам кеткенде Аселге үйлөнөбүз дедим. Ал мага жаштуу көздөрү менен карап туруп, башын чайкап койду да, атам мени өлтүрүп коет, деди. Ал мага менин кетип калышымды суранып ыйлай берди. Чындыгында эле экөөбүздүн бул жоругубузду тууган урук эл билсе кандай болот? Кечире алышабы? Кечирбегенде деле шарият, жашоо мыйзамы жол береби? Ушул ойлорго кабылганда мен дагы шалдайып отура калдым. Эки ортодо чайналып, жүдөп бара жаткан Аселди көрүп,
Акыры аны менен ажырашууну чечтим. А дегенде сен кетип кал. Мен кетип кал болуп эптебелүү күндөрдү узартканга аракет кылып жүрдүк. Анан минтип ажыраша албашыбызды сезип, экөөбүз тең бир күндө эки жакка кетмей болдук. Акыры башаламан жашоодон тажап, ичип баштадым. Сабакка барганды да токтоттум. Менин бир билгеним ичимдик кыздар болуп калды. Ошентип баш аягымды жыйып, акыл эсимди токтото албай жүргөндө дагы бир тагдырдын сыноосуна кабылдым. Ошол каргыш алган күнү кыздар сатылган батирге жөнөп калдым. Андан аркысы түшүнүктүү эмеспи? Көзүмдү жумуп, түгөнбөгөн элестер менен алышып отурганымда сырткы бөлмөдөн чыккан тааныш үнүндө кулагым чалып калды. Аселдин үнү. Канчалык алыс болсо да, анын үнүн жазбай таануучумун. Же кулагым болуп кеттиби деп ойлогонча, жанагы үн дагы кулагыма илеше түштү. Ордумдан ыргып туруп оозгу бөлмөгө чыга калдым. Аттиң. Ушундан көрү жер жарылып кетсечи. Ушуну көргөнчө көзүм көр, кулагым дулүй болуп калсачы. Көзүмдү тааныш карандан ала албай турган жеримде селейдим. Алдымда менин Аселим турган эле. Сенби? Кантип? Эриндерим кургап, ушул сөздөр араң оозумдан чыкты. Ал көпкө шылкыйып турду да, башын жай көтөрдү. Кечир мени. Бул эмне кылганың? Үнүм титиреп, тулку боюм калчылдайт. Бөлмөдө жалгыз калдык. Көзүмдү көтөрүп караганга алым жок, шалдырап тура бердим. Бир маалда Асел жаныма келди. Кыйнадым сени деп жүзүмө акырын колун тийгизе берди. Кечир мени. Мен эми бүткөн адам болуп калдым. Эми сенин Аселиң эмесмин мен. Сени мендей эч ким сүйбөстүр. Тагдырыбыз ушул экен. Асел, жок. Сен энеси элек кыз алышың керек. Унут мени, эстебе. Өз чорумду өзүм тартайын. Ушинтип айткан Асел тез бурулуп эшикке чыгып кетти. Эсиме келип артынан чуркаганча караңгылыкка сиңип кетти. Мен Аселди эч качан күнөөлөбөйм. Болгон күнөө өзүмдө. Баарынан жаныма баткан нерсе сүйгөн адамымдын тагдырына балта чаап койгонум. Балким экөөбүз эки жерде чайналбасак, ал мындай жолго түшпөс беле. Кыскасы, алдыдагы жашоом туңгуйук.